Ассаламу алейкум достор. Эми трейдингте акча табыш үчүн жылдап тажрыйба же татаал стратегиялар керек эмес десем ишенесиңерби? Азыркы учурда искусственный интеллект рынокты адамдан да тез анализ кылып, даяр сигналдарды берет. Трейдинг тууралуу ар кандай видеолорду көрүп жүрүп, жөн эле карап отургандан чарчадыңар го. Бүгүнкү видеодо мен силерге чындап эле колдонсо боло турган ботту көрсөтөм. Ошондуктан видеону сөзсүз аягына чейин көргүлө. Азыр баарын практикадан көрсөтүп, толук түшүндүрүп берем. Биз Pocket Option трейдинг платформасына кирдик. Бул жерде трейдинг кылуу үчүн ар кандай ыңгайлуу инструменттер бар. Бирок биз алардын баарын колдонбойбуз. Бизге боттун сигналдары гана керек. Баланста 3000 сом бар. Азыр болсо мен силерге Telegram ботту көрсөтүп жатам. Бул жерден GBP, JPY валютный парасын тандайсыңар. Бот силерге сигнал берет. Силер ошол сигнал боюнча сделка ачасыңар. Мага мисалы бир мүнөт өткөйдө сигнал келди. Мен сделкага кирдим. Эми эң кызыктуу этап күтүү. Бул этапта көбү нерв болот. График бир аз ылдый түшсө эле тынчсызданып, бир аз ойдо кетсе эле эрте сүйүнүп. Негизи бул кадимки эле кыймылдар, андан коркуунун кереги жок. Боттун өз жөнүндө айтып кетсем, бул бот рынокто карап, кайсы учурда сделкага кирсе болорун силерге сигнал катары чыгарып берет. Бирок эсиңерде болсун, бул 100% гарантия эмес. Бот жардам берет, бирок акыркы чечимди өзүңөр кабыл аласыңар. Ошондуктан жөн эле кнопка басып, оңой акча тапса болот деп ойлобогула. Бул жерде түшүнүш да керек. Бот сигнал берет, анткени рынокто кайсы тарап күчтүүрөөк болуп жатканын байкайт. Бирок бул так прогноз эмес, жөн гана жакшы мүмкүнчүлүк. Ошондуктан ар бир сигналга акыл менен мамиле кылуу керек. Ал эми биздин биринчи сделкабыз плюска жабылды. Баланста 5550 сом бар. Келе Telegram ботко кайра кирип, дагы бир сигнал алабыз. Анда-санда ушундай каталарды чыгарып турушу мүмкүн бот. Бул негизи нормалдуу нерсе. Анткени ыңгайлуу точка входа кээде жок болушу мүмкүн. Эгер силерге бот ката чыгарып жатса, кичине күтө турууңар ыктымал. Ылдыйга 3 мүнөткө сигнал келди, мен сделка ачтым. Биздин биринчи сделкабыз историяга уже чыгып калды. Эми болсо экинчи сделкасын убактын күтөбүз. Бизде бүгүн дагы бир плюсовой сделка. Баланс 8100 сом көрсөтүп турат. Келе сделканын суммасын бир аз көбөйтөбүз. Анан дагы бир сигнал сурайбыз. Получить еще. 1 мүнөткө ылдый сделка. Убактысын азайтып туруп, сделкага киребиз. 1 мүнөт убактысын эми күтөлү. Сделкабыз ийгиликтүү жабылды. Баланс 11500 сом. Эң маанилүү нерсе жөнүндө айтып кетейин, бул риск менеджмент. Бир сделкага депозитиңердин 2-5% гана колдонгонуңар эң туура вариант. Ошондо бир нече жолу утулсаңар да, жалпы баланс сакталат. Мен видеодо кылгандай силер кылбагыла. Мен азыр кичине сделканын суммасын көбөйтөм 5000 сомго чейин. Дагы бир сигнал алабыз. 2 мүнөткө ылдый. Эми сделкага киребиз. Эгер силер чоң сумма менен кирсеңер, бир ката депозиттин бүт баарын жок кылып кетиши мүмкүн. Менин артыман кайталабагыла, мен муну контент үчүн гана жазап жатам. История сделок. Бүгүн бизде 3 сделка болду азыркыга чейин. 4-чү сделкабыздын убактын күтөлү эми. Сделкабыз плюска жабылды. Баланс эми 15000 сом. Келе бүгүнкү акыркы сделка алалы. 4 мүнөткө ылдый. 4 мүнөт убактысын кичине көбөйтөбүз 4 мүнөткө чейин. Эми акыркы сделкасын убактын күтөлү. Бүгүн бизде 5 сделка болот. Күтөлү.
Сделка плюска жабылды. Баланстар ровно 20 000 сом. 3 000 сом менен баштаганбыз, эми 20 000 сом бар. Ушинтип акча тапса болот трейдингден. Эң башкысы риск менеджмент жана эмоцияны контролдоону унутпагыла. Бул болсо биздин Telegram бот. Көрүп турганыңыздардай, искусственный интеллект менен трейдинг кылуу бир топ жеңилирээк болуп калды. Эгер силер да муну сынап көрүңөр келсе, видеонун описаниесинде же комментте менин Telegram каналыма ссылка калтырам. Ботту силерге акысыз берем. Кантип колдонуш керек, баарын нөлдөн баштап үйрөтөм. Доходуңардан мага 20% бересиңер. Көрүшкөнчө, баарыңарга ийгилик.